Эмнегедир аял заты үй иши менен гана алектенет деген ишеним бар. Көпчүлүктүн оюнда айымдардын орду ашканада, аял заты алсыз болот деген пикир айтылып келет. Бирок биз бүгүн күчтүү, өзү менен кошо дүйнөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү, кыялдарына жетеленип ийгиликке умтулган, өзүнүн ишин ийгиликтүү аркалаган айымдар тууралуу айтып беребиз. Чынында аял затынын колунан баары келет. Баары бир ушу кыйынчылыктан чыгам деп жүрүп, чыктым. Нурзиданын окуясы. Мен бир иштүү тайнем болгон экен. Аябай колунан кол өнөрчүлүктү ушунчалык кылган, тондорду тиккен, ичиктерди тиккен, аябай күчтүү иштүү уз аял болгон экен да. Анан ошол тайнемди алып барып, мен кичинекейимде баягы 40-чы арат деп коет го, жаш баланы. Ошондо тырмактарын алдыртып, атайым ошо өрүм жасаган экен. Ош базарын Нурзида жатка билет. Бул жерде сапаттуу буюмдар сатылат. Бул жагында арзандары. Бул тараптан каалаганыңды табасың. Алып чыгып көргөзсөңбү? Короче. Метр канча экен? Метри 450 тан. Өзүм азыр отуруп алып, өзүмө каалаган нерселерди тиккенди жакшы көрөм. Келген клиенттеримдин дагы ошо ою менен болуп, ошо кандай ойлосо, ошолордун оюндагыдай кийимди тигип берүүгө кызыгам да. Тикмечиликтин сырларын жаңыдан ачып келаткан Нурзиданын кирешесинин көбү азырынча кесибине таандык аспап, кездеме сатып алууга кетет. Рахмат. Ар бир кийимдин өзүнүн цветине жараша жиптерди алам, Мадинага барып. Ар бир заказдын өзүнө жараша ошол материалдарды алып келишке туура келет. Ошол боюнча иш баштагандын себеби эки балам менен ошо кичине турмуштун айынан кыйынчылыкка дуушар болдум. Анан окат кылыш керек, 4 баланы багыш керек. Эки балам мектепте окуйт, эки балам колумда. Бул менин экинчи турмушум. Бул турмушумда ошо бир уулум менен жолдошума турмушка чыккам. Кички балам 1,5 жаш кезде болчу. Бул уул бала деген ушундай тентек болот экен да, негизичи. Азыр 2 жаштагы кызым мага караганда мындай более послушная да. Уулум чындыгында укпай тентек калат. Анан баягы жолдошум ошого туруштук бере алган жок. 3 жыл жашадык жолдошум экөөбүз. Жашаганын ортосунда 3-4 жолу ошо кышкысын, особенно катуу суук түшкөндө эле балам экөөбүз жаман болуп калабыз да, бизди куалап чыгат да үйдөнчү. Өзүм баягы намыстанып эле тырышып кайрадан жолдошума жалдырап эле кечирип койгуңуз деп кечирим сурап, өзүнүн күнөө анда болсо да мен кечирим сурап, ушинтип эметип калып калчумун үйдө. Анан акыркы ушу урушубузда отуруштук бере алган жокмун, чындыгында чыгып кеттим, больницага жаттык. Больницадан кийин анан ошол жерде отуруп, эмне кылсам деп ойлонуп отурсам, ошол жерде бир кыз айтып калды. Сезим кризистик борбору бар, ошол жака кайрылып көрүңүз деп. Жакындарына жардам сурап кайрылууга намысы жол бербей, эки чүрпөсүн жетелеп кризистик борбордо баш калкалаган Нурзиданын сыноолору улана берди. Ал ортодо мен аябай өзүмдү карабай коюп турмун да. Балдарымды эле карап, кечке ошо балдарыман чыга албай, бул экөөнү эми ким карайт, кантем деп ойлоп эле, ошентип эле анан температурам 39-40 болот, 39-4, 39-6 болот да. Советский Акынбаева көчөсүндөгү бул парктан эсим жоготуп жыгылып калыптырмын да. Анан ошол жерден студенттер тургузуп, мен сезим кризистик борборго алып барган, ал жөнүндө баарын угушуп, анан кой сен анда лечение кылышың керек экен деп, анан мен ошо эмеге больницага жаткызыш үчүн балдарды карай турган киши жок, убактылуу карап беребиз деген ой менен анан ошо балдарды орнотуп беришти 6 айга. Биз карап берели, сен жатып лечение алып ал деп. Анан балдарым ал жакта болду. Конечно, биринчи күндөр аябай кыйынчылык болду. Угул балам Айданекке барып түшкөн. Ал жерден колуна манту салса, мантусу кызарып калып, санаторияга которулуп, 6 ай санаторияда лечение алдык. Санатория лечение алганын себеби дагы ошо жолдошум мага үйлөнгөнгө чейин открытый туберкулез оорусу менен ооруч экен. Айткан эмес экен мага. Ошо менен азыр балам лечение алып чыкты. Сезим кризистик борборунан чыккандан кийин мен больницадан чыктым. Чыккандан кийин анан бул Созецкая деревняда 6 айлык жашоо болот. Бекер, тамак ашы бекер деген кризис центрге анан мени которушту да, жайгаштырышып.
Бирок тагдыр канча калчабасын, сыноорго сынбагандарды тескерисинче чыйрылтат экен. Учурда Нурзида мүңкүрөп калуунун ордуна келечекке ишенимдүү карайт. Ойлоносуң дейм, кандай окат кылыш керек? Ладно, жашоом бекер, тамагым бекер. 6 ай бул убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе болгондо ошонун ортосунда мен бир нерсени баштап чыгышым керек болду да, иштешим керек. Мен ошол иштеп жүргөм, опыт бар болчу, өзүмдө кызыгым бар болчу. Үйдөгү тигүүчү машинкасы эске түшүп, Нурзида тикмечилик кесибин аркалоону чечкени менен билим деңгээлин көтөрүү шарт эле. Мен эмеге чакырып калды, тренинг болот бизде. Галя Хуранын тренингине катышкам. Алардын сабагын өткөндөн кийин биз кадимкидей баягы мага дагы бир ойлор жарала баштады да. Мен иштесем болот экен, мен аракет кылсам болот экен деген эме менен анан ошо барып 4000 сомго эме алдым. Аренда помещение арендовать эттим. Тикмечилик кесибин аркалаганына аз эле убакыт болсо да, азырынча даттангандар боло элек. Суроо талап кандай түшөт мага? Өздөрү көтөрүп келишет дагы айтышат мага. Могул ушул эмеден оокаттан мага ушундай бир ока чыгарып берип койчу, кийим чыгарып берип койчу дейт. А ошонун оюндагы алып чыгарып берүүгө аракет кылам. Буюрса жалоп ала элекмин. Атул демилгесинин аркасы менен каражатын башкарууну өздөштүргөн Нурзида учурда чакан болсо да өз ишканасынын ээси, ишкер айым. Дарыгы ушу кыйынчылыктан чыгам, ошол менен чыгам деп жүрүп мына чыктым. Азыр деле Аллага шүгүр. Чыкканым ушул, эми нан таап жеп атам, эч кимге көз каранды эмесмин. Максаттарым көп, чындыгындачы. Алдыга максат коёбу эле, ошого мен аракетим бар да. Азыр ушунчалык тырышып, эч мындай башымды жерге салгым келбейт. Кыйынчылыкты жеңе билген, сөзсүз ийгиликке жетишерине көзү жеткен Нурзида келечекте ишканасын чоңойтуп, алган билимин башкалар менен бөлүшкүсү келет. Мен эң эле эмем азыркы максатым, алдагы максатым ушул мага окшогон энелерге да. Ушундай балдары менен, например, 4 баласы бар, 5 баласы бар. Кыйналып, ушу кризис централда жашап жүрүшөт экен. Өзүм баягы мурун мындай нерсе кабылбагандай мен билбей жүрүп турдум да көп нерсеничи. Ушул турмушка кабылгандан кийин анан мен түшүндүм. Энелердин кандай кыйынчылыктары бар, балдарды кандай акыбалда багып атышат. Балдарымды чоңойтуп алсам, балким ушулардын келечегинде мен келечекте ошол нерсе мен өзүм балдарым мага түрткү болот деген ойдомун. Ойлуу эмеси менен жооп беришет да, 2 балам тең ушунча мага жан тартышат. Анан чоң кызым 7-класста окуйт, андан кийин 2 уулум, андан кийинки уулум 2-класста окуйт. Алар апамдын колунда. Деле ошо келечекте балдарымды чогултуп, бир жерде ошо жакшы бир ишкананы ачып алып иштесем деген оюм бар. Алдыга максат коюп, ага умтулууну, изденүүнү жакшы өздөштүргөн Нурзиданын айтымында караңгы түндүн аркасынан сөзсүз агарган таң да атат. Аракет болсо болгону.